Senat депортацияга 70 миллиард доллар бөлдü. АКШда кыргыздар шахмат мелдешин өткөрөт. Чикаго мэриясы үй сатып алуучуларга берген жардамды алыш оңойбу? Мета Instagram'дын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтти. Автожарыш уюштурган өзбек жарандары кармалды. Жапондор футбол чемпионатында эмнеге нааразы болушту? Саламатсыздарбы? Бүгүн 5 июнь Америка жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышы. Менин атым Кубат Оторбаев. АКШ Сенаты 5 июнь күнү эртең менен миграция жана бажы кызматына, АСК жана чегара кызматына 70 миллиард доллар бөлдү. Документ 52 добуш менен жактырылды. Каражат Дональд Трамптын президенттик мөөнөтү аяктаган 29-жылга чейин жумшалат. Бул деген демек мыйзамсыз мигранттар тууралуу маалымат топтоо, аларды кармоо, абакка камоо жана депортациялоого жумшала турган ири сумма Трамптын командасына бөлүндү деген кеп. Мыйзам долбоору Конгрессте бир нече жума бою кызуу талкууланды. Негизги талаш саясий куугунтуктун курмандыктарына каралган 1,7 миллиард доллардын айланасында жүрдү. Айрым сенаторлор аталган фондду жоюуну сунушташкан, бирок алардын бардыгы четке кагылды. Демократтар АИСтин ишине кошумча чектөөлөрдү киргизип, бул мамлекеттик мекемелерди реформалоо зарылдыгын айтышты. АИСтин мурдагы жетекчисинин тушунда казынанын акчасы кымбат баадагы учактарды сатып алууга жана ошондой эле 100 миңдеген мигранттарды бир эле учурда кармоого деп алынган кампаларга жумшалганы кийин ачыкка чыккан. Булар Сенатта да, коомчулукта да катуу сынга кабылган. Эми документ күчүнө кириш үчүн акыркы процедуралардан өтүшү керек. Чикагодан биринчи жолу үй сатып алууну каалагандар шаар казынасынан 70 миң долларга чейин жардам ала алышат. Бул тууралуу Чикаго мэриясынан кабарлашты. Программанын алкагында үй сатып алуучуларга баштапкы төлөм жана документтерди бүтүрүүгө каражат берилет. Программа 8 июндан башталат. Аны ишке ашырууга 21 миллион доллар бөлүндү. Мэриянын эсебинде 400гө чейин үй бүлөгө жардам бөлүнөт. Бул акчаны алуу дегеле турмушта мүмкүнбү? Анын кандай артыкчылык, кемчиликтери бар деген суроо менен биз Your House Realty компаниясынын лицензиясы бар риэлтору Бакыт Тыналиевага кайрылдык. Азыр ошого көңүл бөлсөк. Чикаго шаарында биринчи жолу үй сатып алуучу үчүн 10 миң доллардан 70 миң долларга чейин грант берүүчү программа башталды. Бирок бул программанын өзүнүн шарттары бар. Биринчиден, программа Чикаго шаарынын ичинде гана иштейт. Шаар четиндеги райондорго жана виллидждерге колдонулбайт. Экинчиден, талапкер программанын шарттарына жооп бериш керек. Анын ичинде кирешеси белгиленген чектен ашпаган зарыл. Ошондой эле грант болгону 400 үй бүлөгө гана берилет. Ошондуктан алдына ала катталып кезекке туруш керек. Мындан тышкары ипотеканы банк гана эмес, программа дагы бекитиши керек. Бул кошумча убакытты талап кылат жана айрым сатуучулар мындай шарт менен иштөөгө макул боло бербейт. Эгер сиз үй сатып алууну жана сатуу пландап жатсаңыз, мага кайрылсаңыз болот. Мен Бакыт Тыналиева, лицензияланган риэлтормун. Биздин компанияда сизге кыймылсыз мүлк боюнча бардык этаптарда жардам берүүгө даяр. Негизги талаптардын бири сатып алган үйдө анын ээси кеминде 5 жыл жашашы керек. Ошондой эле үй сатып алууну каалаган адам атайын курстан окушу зарыл. Демилге Чикагода үйлөр кымбаттагандан улам ишке киргизилди. Учурда шаарда үйдүн орточо баасы 389 миң долларга жетти. Бул өткөн жылга караганда 5% кымбат. Программага 4 адамдан турган үй бүлөнүн жылдык кирешеси 182 миң доллардан ашпаса, талапкер болуп катталат. Ал эми жалгыз жашаган адамдын кирешеси жылына 127 миң доллардан ашпоого тийиш.
7-июнда Кыргыз Деми коомдук уюму Кыргыз комьюнити борбору менен биргеликте Иллинойстун Чикаго шаарында шахмат боюнча ачык мелдеш өткөрөт. Ага бардык каалоочулар катыша алат. Мелдеш чоңдор жана балдар арасында өз-өзүнчө жүрөт. Байге фонду $5000. Аны уюштуруп жаткан Кыргыз Деми коомдук уюмунун жетекчиси Эрлан Абдрахманов быйылкы жылдагы мелдештин өзгөчөлүктөрүнө токтолду. Каалаган шахмат сүйүүчүлөр катыша алат. Кызы дагы, эркеги дагы 5 жаштан баштап катышса болот. Ошондуктан келгиле, катышкыла. Кыргыз комьюнити менен биргеликте Кыргыз Деми жана биздин өнөктөштөр жана демөөрчүлөр бар. Шахмат адамдын, өзгөчө балдардын акыл эсин арттыра турган спорттун түрү болуп эсептелет. Ошол эле маалда эл аралык мелдештердин байгелери чоң суммадагы акчаны түзөт. Кыргызстандын коңшулары Өзбекстанда жана Казакстанда шахмат өтө өнүгүп жаткан маал, бул мамлекеттин шахматчылары дүйнөлүк аренада мыкты ийгиликтерди жаратууда. Алсак Өзбекстандык Жавахир Синдаров быйыл тандоо турунда дүйнөдөгү эң күчтүү оюнчуларды артка калтырып, эми быйыл индиялык Гукештен дүйнө чемпиондугун талашат. Ал эми казак кызы Бибисара Асубаева кече жакында Норвегияда өткөн ири мелдеште дүйнө чемпионун утуп, башка күчтүү шахматчы кыздарды артка калтырып, баш байге жана $75,000 менен үйүнө кайтты. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жакында Шахмат Федерациясынын жаңы шайланган жетекчиси мурдагы башкы прокурор Айда Салянованы кабыл алып, андан кийин шахматты өнүктүрүү боюнча атайын жарлыкка кол койду. Балдарыңыздарды шахматка бериңиздер. Мета компаниясы Instagram Plus аттуу жаңы кызматын сунуштай баштады. Ага $3.99 төлөп катталып, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү пайдалана аласыз. Компаниянын маалыматына караганда, кадимки Instagram мурдагыдай эле акысыз бойдон калат. Ал эми Instagram Plus-тын негизги артыкчылыктарынын бири стористер эгер мурда 24 сааттан кийин өчүп кала турган болсо, эми ал 48 саатка чейин же башкача айтканда 2 күн турат. Бул блогерлерге бизнесин Instagram аркылуу жүргүзгөндөргө жана өз аудиториясынын көңүлүн көбүрөөк өзүнө бургусу келгендерге пайдалуу болот. Мындан тышкары контентти ар кандай топторго бөлүп, аны айрым адамдарга гана көрсөтө аласыз. Жаңы кызмат кеңейтилген статистиканы да сунуштайт. Ага ылайык эми сиз кимдир бирөө сиздин стористи канча жолу көргөнүн жана кайсы бир адам сиздин стористи караган, карабагандыгын да текшере аласыз. Ошондой эле тиркемедеги аватарыңызды өзгөртүп, жаңы шрифттерди тандап, айрым постторду кээ бир адамдарга гана жарыялай аласыз. Мета ошондой эле жөнөкөй колдонуучулар үчүн баары мурдагыдай эле эч нерсеси өзгөрбөй тургандыгын кошумчалады. Огайо штатынын Синсинати шаарында көчөдө мыйзамсыз авто жарышы уюштуруп, ага катышкан деп шектелип, бир нече өзбек тектүү жарандар кармалды. Американын маалымат каражаттарынын жазышынча, жаштардын тобу Пейсор стадионунун аймагында унааларды атайлап, тайгалатып айдап, кооптуу трюктарды көрсөтүшкөн. Полиция абадан дрон аркылуу байкоо жүргүзүп, алар качып кете турган жолдорду жаап, 6 адамды кармады. Алар Темур Нурматов, Медина Исенова, Бекдилло Хамидуллаев, Дилмурат Нарматов, Ахмаджан Валуев жана Мамтузахон Забурова. Сот алардын ар бирине $2,500 өлчөмүндө күрөө белгиледи. Тергөөнүн жүрүшүндө полиция бир нече кымбат баалуу автоунааларды, анын ичинде Audi, BMW, Ford Mustang автолорун айып короосуна алып барды. АКШда акыркы жылдары мыйзамсыз көчө жарыштары олуттуу көйгөйгө айланып, полиция мындай иш-чараларга каршы көзөмөлдү күчөткөн. Укук коргоо органдары мындай жарыштар жол кырсыктарына, адамдардын жаракат алышына жана адам өмүрүнүн кыйрылышына алып келиши мүмкүн дешет. Учурда тергөө жүрүүдө. Эми футболго байланыштуу жаңылыктардан Жапониянын курама командасына машыгууга деп берилген Мексикадагы Тигрес машыгуучу базанын абалы жапондорду катуу капалантты. Ал жерде шарт түзүлбөгөн аз келгенсип футбол талаасынын абалы да өтө начар экен. Буга нааразы болгон жапондор
капа болуп ал жерден кетүүнү айтышканда, мексикалыктар аларга башка шарты жакшы Rayados футбол талаасын беришти. Ал эми Норвегиянын курама командасы чемпионат алдында чыныгы викингдерди кийинип, курал-жарактары, кемелери жана түндүктүн пейзаждуу жаратылыш фонунда фотого түшүштү. Норвегия тайпада Ирак, Сенегал, Франция менен ойнойт. Ушул маалымат менен мен бүгүнкү Америка жаңылыктарын жыйынтыктайм. Биздин каналга каныкталууну унутпаңыз, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Сунуштарыңыз болсо бизге берсеңиз болот. Дүйшөмбүгө чейин көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.